Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызстандык кыргыз элим жана эле ошондой техника сүйүүчүлөр. Бүгүн Базар Баасы YouTube каналынан жана эле кыргыз тууганыңар, кытайлык кыргыз тууганыңар Арзыбектен силерге ушул кара боюнча жакшы маалыматтарды алып келдик, туугандар. Негизи өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан мамлекетинде курулуш, эми силер стройка дейсиңер, курулуш аябай күчөп баратат. Эми бул каралар болсо ар кандай жерде кем болсо болбой турган бир техникага айланды. Башкасын алып айтсак, туугандар, ушул каранын түрү бар Кытайда, өзүңүздөр билесиздер. А бирок ушул Хели деген марка Кытай боюнча эң жогору орунда турган, эң жогору сапатта турган биринчи десек дагы болот. Ошондой бир марка ферманын товарлары да. Эми бунун каралары болсо эң төмөнү 1,5 тоннадан жогорусу 10-15-20 тоннага чалыгы да бар. Ошого туугандар, эгер ушулар силерге кызыктуу болсо жана силерге керек болсо, дагы эле биздин Базар Баасы YouTube каналына катталууну жана ошондой эле биз менен кабарлашып, бизге сунушуңарды берип, бизден маалымат алууну унутуп калбаңыздар. Эми туугандар, мен сиздерге ошол Хели маркасындагы каранын эң арзандарын тааныштыргаш кетейин. Бул болсо ток менен иштейт, 1,5 тонна көтөрөт туугандар, 1,5 тонна. Иштетиш аябай оңой. Бул жерди бурасаңыздар ачылат, бурасаңыздар бекит, алдыга, аркага кете берет. Анан бунун дагы бир жери болсо, баасы аябагандай эле арзан туугандар. Ойлогулачы, ушул турган 1,5 тонналык кара араң эле болгону $500 башталат. Бунун батарейкасы болсо 3 саатка жетет туугандар. 3 саатка иштеткенге. Эгер батарейкасы кичийкен десеңиздер, дагы бир батарейканы салып алсаңыздар болот. Ал анткени бул батарейканы каалаган жерде алып салып койсоңуздар болот. Мисалы, кыргыз сомуна салыштырсак, ошо 40 000 сомдун тегереги болуп калат. Мына батарейкасын алып аласыздар, мындай эле көтөрүп аласыздар, зарядка кыласыздар, кайта салып эле иштете бересиздер. Бир зарядка алсаңар 3 саат иштейт туугандар, 3 саат. Эми бул 1,5 тонна, 2 тонна ар түрлүү болот да. Андан кийин дагы бир жери болсо, мына бу экөөнүн аралыгынын кеңдигине жана тарлыгына карата бунун баалары да окшобойт туугандар. Мына бул жерде карасаңыздар, бул 3 тонналык. 3 тонналык батарейкасы да аябай чоң. Бул караны атайы жанакы муз тата турган складтарга атайы иштеткен да. Атайы жасаган. Ошондо нөлдөн төмөн 30-40 градуста да эчтеке болбой иштей берет экен. Эми бу жака келсек туугандар, мына болсо 5 тонналык. Тиги 50 деген каты бары 5 тонналык болот туугандар. Булар солярка менен жүрө турганы бар, бензин менен жүрө турганы бар, жана ошондой эле ток менен иштей турганы да бар. Эми солярка дейбиз биз, солярканыкы чынын айтканда аябай жакшы болот да, сапаты жакшы болот. Анан моторунун чыдамчандыгы күчтүү болот, оңойлукча бузулбайт. Анан бул дөңгөлөктөрүн да айткаш кетейин туугандар. Бул дөңгөлөк экиге бөлүнүп, мына дөңгөлөктөр болсо жел ургалы боло турган дөңгөлөктөр. Мына болсо буга жел урулбайт, баары жогу эле ошол каучуктен жасалып куюлуп чыгарылган, таш болон. Бу экөөнүн айырмасы дегенде, тиги эми баягы котур жолдордо иштесеңиздер, жарылыштан энсиребейсиздер, кыялат болбойсуздар. Бул болсо эми айдаганда, иштеткенде жанга жакшынакай раатыраак болот да. Ошол. Эми бул каралардыкы өзүңөрдүкүнө талабыңарга карата өзгөртүп берсек деле болот туугандар. Бул 4,5 метр көтөргөнү бар, 3 метр көтөргөнү бар. Андан кийин дагы бирөөнүн айтсам, мананы салып алсаңыздар болот. Бул болсо эки жака жылат. Bu жака 50 см, bu жака 50 см. Мисалы көтөрүп апарып туруп, bu жака жылдырып, кайта коюп алып келип түшүрсөңүздөр болот да. Дагы эле айтарым туугандар, өзүңүздөр көрүп аткандай, бул жерде баары жок запчастар толук. Кene көрөсүздөр, дөңгөлөктөн тартып, кандай запчасы болсо баары жогу толук. Завод иски, эң жогору сапатта жана ошондой эле эң жогору моделдегилер такыр бар туугандар. Бул жерде кийин алгандан кийин бузулуп, проблемалар болсо запчастар ушул жерден алып алсаңар болобу? Ооба, эми азыр өзүңүздөр билип атасыздар туугандар. Баягы арзанына качырып,
башкача маркадагы нерселерди Кытайда эми көп жасайт да, мындай нерсени. Ар түрлүү жүздөгөн, миңдеген марка бар да. Ошондойлорду алып алып, акырында ошонун запчастарын таба албай кыйналган туугандар көпсүңөр. Ошого туугандар мына Кытай боюнча эле эмес эле булар, бүтүн дүйнөгө таанылуу да бул Хыли. Ошондой жакшынакай сапаттакыны алсаңыздар, запчастарынан, bundan кийинки иштеткенден кийинки баш оорулардан алек болосуздар. Эми туугандар көрсөңүздөр, бул эки жанында турганы болсо дизель мотор 3 тонналык, бийиктиги 3 метрге көтөрөт туугандар. Бунун Кыргызстанга бара турган баасы Ростомошко жолакы бар жогу ичинде колуңарга тийиши $12.000 түшүп калат буюрса.